Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Biz özümüzün sağlıkları ulantабыз. Kudayım buyursa, biz jana ısrap koşuluk жөнүндө biraz söyledik эле. Бүгүн buyursa dagım bir tema жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул бала төрөлгөндөгү биздин милдеттерибиз, балага болгон милдетибиз кандай? Ошол жөнүндө азын олак токтолуп кетели. Кудайым buyursa, биздин шариятыбыз боюнча эң эле биринчи бала төрөлүшү менен эң биринчи ата эненин милдети бул азан айтуу. Эң биринчи жердин бетинде жаралгандан кийин эң биринчи уккан сөзү бул Аллахтын сөзү азан болуш керек. Аллаху акбар деп Аллах тааланы улуктаган сөздү угуш керек. Эмне үчүн? Себеби баарыбыз эле белгилүү, биз төрөлгөндө азан айтылат, адам каза болгондо жаназада азан айтылбайт. Ошол себептен бул жерде эмне? Төрөлүшү менен бизде азан айтылат. Анан оң кулагына азан, сол кулагына камат айтылат. Болду. Бул ата эненин милдети. Себеби көз өткөндө жаназаны түз эле баардыгы келет. Неге? Себеби бул жерден дагы бир ала турган пайдабыз адамдын өмүрү ушунчалык бир кыска экендиги. Мисалы мечиттерде азан айтылат, камат айтылат, болду. Аралык көп болсо 5 мүнөт намаз окулат. Демек бул жерден дагы биздин билгенибиз, демек төрөлүү бар, өлмөк бар. Төрөлдүбү азан айтсак, биз даярдаш керек ошону өлүмгө. Бул биринчиси. Андан кийин ооздандыруу деген нерсе бар бизде шариятыбыз боюнча. Ошо бала төрөлөрдөн мурда даярдаш керек бир татуу нерсени. Мисалы бизде шариятыбызда пайгамбарыбыздын көрсөтмөсүндө курма деп коет го бизде финик. Ошо курманы майда чайнап туруп ошону ооздандырган. Ооздандыруу дегенде бизде бир башкача түшүнүк. Роддомдон чыгып келгенден кийин 3 күндөн кийин оозуна бир майды же бир нерсени салып коет го, жок андай эмес. Эң биринчи төрөлгөндө, биринчи энесин эмерден мурда ошол бир татуу нерсени чайнап туруп оозуна салып, ал жак бул жактарына эмне уурттарына бир массаж кылыш керек. Ошондо татуу нерсе менен даамданып бул энени эмгенге даяр болот экен. Бул не? Ата эненин экинчи милдети. Андан кийин үчүнчү милдети бул бизде чач алуу деген нерсе бар. 7 күндүгүндө, же болбосо 14 күндүгүндө, же 21 күндө ошонун чачын алуу деген нерсе бар бизде. Ата эненин милдети чачын алыш керек. Чачын алдырганда, ошону алдырып туруп, салмагы канча болсо, ошончо салмакта же алтынды, же күмүштү садака кылыш керек. Мына бизде кыргызда сөз бар го, алтын башың аман болсун деп. Ошол да жөн айтылбаса керек менимче. Эми бул үчүнчү милдетибиз болду, чач алуу. Чачты 7 күндүгүндө, 14 күндүгүндө, 21 күндө алдырыш керек. Андан өтүп кетсе, каалаган күндө алдырса боло берет. Эми эмне себептен 7 күн дегенде, мына бизде деле бир интернеттен окуп калдым, мына Германияда бир аял чачын алдырыптыр. Bir aylıkka barganda çaşın aldırıp doktorga bargan eken, pediatrga barsa, sen ne bizim konferensiyany kördüңбү дейт экен го. Неге десе, sen çaşını неге алдырдың? Biz ошо конференцияда ушундай сөз болду. Эгерде баланын чачын алдырган болсо, адамдын көрүүсүнө, угуусуна, анан мурдуна, ошол 3 сезимге өтө пайдасы чоң экен. Сен ошону окудуңбу дейт экен. Жок, мен аны окуган эмесмин. Бизде шариятыбыз боюнча ошондой көрсөтмө бар десе, тиги таң калып атат дейт. Силер шариятыңарда мурда эле көрсөткөн экен да деп. Демек 7 күндүгүндө биз чач алыш керек дагы, ошонун салмагы канча болсо, бир алтынды садака кылышыбыз керек. Бул биздин 3-чү милдетибиз. Андан кийин 4-чү милдети бул бизде кээ бир адамдар сүннөт дейт, бизде көбүнчө бул мустахаб катарына кирет. Эгер колунан келсе, ошондо эмне акыйка деп коет. Акыйка деген мына бизде кыргызча бул не жээнтек той, жээнтек. Ошол жээнтекке кой союлат. Ошо койду союп туруп келгендерге берсин дейт. Анан бизде кээде бай ырым-жырымга деле кээде уруксат берилет. Ошол жээнтекке союлган койдун жиликтери майдаланбасын дейт да. Ошол бүтүн бойдон ошо элдерге берилсин, ошо жиликтерди мөлжүп тое жеп, ошо балага бата берсин деген бир максатта. Мына туугандар. Демек, бул колдон келген адам үчүн. Колдон келгендер ошол акыйканы бериш керек. Анда да акыйка не? 7 күндүгүндө, бай чачын алдырганда, 14 күндүгүндө, 21 күндүгүндө, ошол 3 күндөрү бизде шариятта белгиленген. Ошону аткарыш керек. Андан өтүп кетсе, качан болсо аны аткарса боло берет. Андан кийин ошо 7 күндүгүндө, ошо чачын алдырганда, акыйка кылып жээнтек сойгондо, ошондо аты дагы коюлат. Бизде болсо эмне? Ошол азан чакыртып туруп ат коет деген сөз бар го? Жок. Бизде азан төрөлүшү менен айтылат. Аты бул 7 күндүгүндө коюлат дейт. Мына туугандар, бир аз болсо дагы биз сиздерге ошол төрөлгөндөгү баланын кандай, балага болгон кандай милдеттерибиз бар, ошону мен түшүндүрүп айтып кеттим. Эгерде сое турган болсок, ошо өлүм жетим эмес туугандар. Ошол эмне? Колдон келсе ошол балабызга соелу. Кудай таала мага бир перзент берди, мынакей деп туруп сүйүнүч катары. Кудай таалам бардыгыбызга 6 саны аман, 12 мүчөсү түгөл перзенттерден берсин. Ошо перзенттерибиз дайыма кыргыз жерибиздин кызматынан эч качан ажыратпасын.